барып жүрдүк, жагып атты. Ооба. Канеке болсо так аткарып атты, ортодо кызым то жатып калат, эс алып. Эми камерадан көрөсүң да эмне болуп атканын. Гимнастикага бердик. Анан гимнастикадан аябай жакшы аткаруу үчүн, так эметип аткан үчүн эжеи, тренери айтып калды. Келгендерди соревнованияга кошпойбуз депчи. Но анткени Канеке аябай эмеси бар. Жөндөмө. Макул болдук. Канекеден сурасам өзү калып атат. Мейли деп аны даярдадык. Наряддарын заказ берип. Калган балдар 2 жылдан ашыкча катышчу да. Биринчи жолу биз жарым жыл эле баратканбыз да. Анан такыр ойлогон эмесмин да, менин кызым биринчи орун аларынчы. Шагы сынбасын. Сен катышып атасың. Аябай даярдап баргам да, ыйлагангачы. Анан бир маалда фамилияны айтсам мен ушинтип ойлоп түсүрүп ана деп өзүм ишенбей кеткем да, чын эле ушундай болобу деп. Көрсө эми Канекей демек бир эле учурда мен эмнеси кызык болчу эле аякта. Аякта мисалы таптакыр башка достор, Мен кээде көрүп калчумун да. Кыздар билип атканда ошол ошон үчүн мен кызып калгам да. Анын формасы да татынакай турат, сонун батберектери менен. прическасы ошондой жап калган да. Барып аткам. Жакшы. Ошол жерден Канекей сага бир жакшы мүмкүнчүлүк берейин да. Бардык балдар кыялданат. Балдар эмес, чоңдор. Бардык кыялдарыбызды ишке ашыра албай калган учурлар көп болот да. Бирок мына атасы сол канат апасы деп коет, ата энең, тайнең, таятаң чын. Азыр мына түз эфирден сен ушул атаңа, апаңа, анткени алар күтүшөт да сеничи, көрүшөт. Аларга абдан бир кубанычтуу сюрприз болот эле. Кел айтып берчи. Бүт барга оорубаңыз, көп жашаңыз, бүт барга каалайм. Оскомузду алып баргана. Ана мен көргөндө дайыма сиздин жеке айдоочуңуз бар да. Такси чакырып, анан аны бир убакыт күтүп, анан ар кандай таксилер туш келип калат, бирок сиздин айдоочуңуз бар. Ошол айдоочуңузга рахмат айтасызбы? Келиңиз, сиз Апа, рахмат. Мен сизди жакшы көрөм. Жаным. Дагы эмне айтайын? Бардык кыялдарыңды аткарып бергенге, уюштуруп бергенге чоң рахмат айтабыз, апабызга. Жакшы. Берүү болуп атат. Кичинекей кыздын канаттары талбасын, алыс-алыс келген. Рахмат. Көрдүңбү, эл журт сени баары угуп атышат. Кийинки билдирим. Саламатсыздарбы, Ке радиосу дейт. Сиздерге ийгилик каалаймын. Кичинекей Канекейге суроом бар эле. Менен эмгектенүү, айтор бардык тармак. Бирок кайсынысы жүрөгүңө эң жакыны кайсынысы? Бүт бар эле. Бул суроо атаң жакшыбы, энең жакшыбы деген сыяктуу суроо болуп калды окшойт, Чындыгында Канекей сага менден суроо да. Ушул баарына жетишүү үчүн убакытты кантип пландаштырып жатасың? Предметтик сабактардан дагы жалаң 5ке окуйт экенинди билебиз да. Сен кантип убакытты Биринчи математика сабактарды аткарам. Потом анан анан шурулар менен дагы эле жасап жатасыңбы? Ооба. Эң сонун. Демек, кээде жөн эле уйкусу келет. Жөн эле эркелеп, жөн эле сейилдегиси келет бала. Канекейде ушундай бош убакыттар барбы? бош убакыттар бар. Кааласа эс алат. Кээде биз өзүбүз алып барабыз эс алганга. Бала ар кандай эме бар да, игровойго барып түзүп алганбыз да. Демек, эс алууга да убакыт тапса болот. Тапса болот.
Жакшы, эң жакшы. Анан мына сиздин Ооз Комуз менен ойногон селкинчек чыгармаңыздан кийин мына дал азыр ошо билдирүү келип атат. Чыгармалардан ойноп берсинчи деп. Кийинки чыгармаң кандай аталат? Кимден үйрөндүң? Чыгармаң жөнүндө айтып берип, кийинки чыгарманы ойноп берсең. Азаматсың. Сонун. Баягы бир табияттын койнунда отурсак башкача сезим болмок. Көз алдыбызга тартты. Демек, ушул чыгармаларды сен өзүң тандап аласың. 3 вариант берет. Анан өзүм жакканды тандайм. Бир теманын алкагында эфирге коногубузду дагы бир ирет бизге жаңы кошулган угармандар үчүн тактап айта кетейин. Бүгүн бизде конокто Бекова бизде конокто Ооз Комуз ойноп, чопо чоор ойноп, комуз ойноп, пианинада ойноп, сүрөт тартып, ошондой эле келечектен бизге көптү үмүттөндүргөн таланттуу кыз бизде конокто. Ошондой эле мына ушул салым кошууга балдары аркылуу Кыргызстанды көтөрүүгө аракет кылып жүргөн апасы Бегайым. Классыбыздын үлгүлүү алдыңкы окуучусу, азаматсың. Бардык жактан ийгиликтерди жарата бер. Менин сүйүктүү окуучум, силерди берүүдөн көргөн сайын сыймыктанып турабыз деген билдирүү келген. Демек, биздин Венера Аскеровнадан келген билдирүү. Чоң рахмат Венера эже. Келиңиз анда, кыргызда жакшы сөз бар, экинчи үйүң мектебиң, экинчи энең мугалимиң деп айтат, Анан кийинки бир туугандарың бул классташтарың деп, Өзүңдүн жөнүндө айтып берчи, эжекең жөнүндө, классташтарың, досторуң жөнүндө кел. Биз 27 окуучу бар. Мен бүт баары менен жакшы мамиледем. Биз бүт баары эле. Анан бизди нережебиз, мен билем да, точно бизди жакшы көрөт. Биз деле аны жакшы көрөбүз. Кандай жакшы, Эгерде мугалим жакшы көрүп турса, окуучулар аябай жакшы окуйт, чындап эле. Сен кээ бир учурда кокусунан атайын эмес бир тапшырма аткарбай калган учуруң болду беле? Жок. Бириңер менен ынтымактуу болсоңор, силердей окуучуларды жакшы көрбөй коюу мүмкүн эмес да, туурабы? Жакшы. Ылайым эле ушундай сүйкүмдүү, сүймөнчүк окуучулардан болуп жүрө бергиле. Анан классташтарың бар. Досторуң жөнүндө айтып берсең. Менин жакшы подружкам Жанна. Ал Комузда ойнойт. Комузда. Ооба. Фортепиано чечет. Сонун. Өзүм. Жакшы. Анан бир концерт уюштурабыз же бир кече иш-чара уюштурабыз десе, анда баары эле даяр турбайсыңарбы, Ооба. Баары четинен чыгып ойной берет. Ооба. Сонун. Эң жакшы. Үлгүлүү окуучуларга ийгилик каалайбыз. Алдыда болгула деп ата-энелерден дейт. Мына сиздин классташтардын ата-энелери жазып атыптыр, Күүлөрүнөн уга алабызбы бүгүн дейт. Мына ушул жерден эскерте кетейин, каныкейдин Комуз да жакшы ойногон алдыда, Кудай буйруса, угармандарга дагы айта кетели, мүмкүн мугалими менен кошо чакырып, Комуздун күүлөрүн сиздерге угузууга убада беребиз. Бүгүн болсо дагы бир өнөр кантип келип калдыңыз чопо-чоорго? Чопо-чоорго мен Комузга баргам. Ооз Комуздан отурганда агайым мага чопо-чоор ойноп берген.
ошондо үнү жагып мен да ойнойм деп айткам да агайга. Анан апам мен Оз комуз жеңил бекен? Оз комуз Жеңилирээк, бирок убакыт өткөн сайын сиздин баягы эң белгилүү сонун чыгарма, келиңиз чогуу тыңдайлы. Калган сизге? Жакшы. Ушул чыгарманы ой комузчуну үйрөнүш үчүн канча убакыт сарптадыңыз? Чопочордо сиз ойногондагы кайсы чыгармалар бар, санап өтсөңүз? Түнкү дарыя. Ушул жерден токтотпосоңуз, азыр биздин эфир бүтүп кызыгууңуздан улам болуп жаткан бир жөндөмүңүздөн салмастар Боке радиосу, Каникей сен канча жаштасың дейт, анан мына жогоруда да мен ушундай суроо, анан кийин бир эле тагыраак кылып тактап дүйшөмбү күн биринчи күндөгү сенин күн тартибиң эртең менен тургандан баштап кечке чейинки убактың жөнүндө айтып берчи. Баарыбыз кызыгып атабыз, Каникей кантип жейт? Мен ойгоном. Чачымды десең. Чачымды тарайм, кийинем, анан сабак барам. Тамак жеп, кичине эс алып, анан сабакты жазып баштайм. Анан бош убакытым болсо сүрөт тартам. Эс алган убакыт. Оз комуз менен Чопочорго жумасына канча жолу барып башыгасыз? 2 жол. 2 жолу, жакшы. Мына урматтуу угармандар, эгерде баарыбызга баягы жакшы эң сонун үлгү болду окшойт, балаңыздын кандайдыр бир идирегин байкап калсаңыз, талантын жөндөмүн билип калсаңыз, ошол жерден ушул кызым чоңойсо ушундай болот окшойт, комузчу болот го чоңойгондо же ырчы болот токтоп калган учурлар көп болот. Бүгүн бизде конокто ошол бала тарбиялоодо талантына өзгөчө көңүл буруп көрсөткөн үлгүлүү апа бизде конокто. Жөн эле сөз менен айтпайм, мына кызым менен келип отурат. Өзүнүн бала тарбиялоодогу сырлары менен дагы бөлүшүүсүн сурайлы. Бегайым, айтсаңыз, мындай багытта тарбиялайсыз. Көптөр айтат, азыр батыштын жакшы бир ыкмалары, методдору бар. Ошону жотобуздан келаткан эле, ата салты менен эле, кадимкидей эле какыс-кукус кылып туруп эле депчи. Тарбиялайсыз. Бир үйдө 3 кыздын 3 түрлүү мүнөзү бар деп айттыңыз. Тарбиялаган атайын бар экен деп ушинтип айтып беришет да. Өзгөчө атам айтчы. Мугалим болсоң, өтө жакшы мугалим болмок экенсиң, аябай жакшы тарбиялаганбы, бир жерден карабай койдуңбу, бир жерден мындай көңүл бурбай койдуңбу, жердеринен. Тенем баланын көңүлүн ортпаганга, баланын оюна койгонго, өзүнүн ою менен жүргөнгө, анткени мен өзүмдүн оюм басындырып коет да. Ошондуктан мен өзүм биринчиден баланын өзүнүн эмесинен карайм. Анан көп биз мындай сырдашып, мындай болсоң, чоңойгондо мындай бол, тиңдей бол, анан мындай учурларда мындай кылыш керек, тиңдей учурларда мындай кылыш керек деп мындай көп сүйлөшкөнгө аракеттенем да. Кичинекей кезимден бери мен эмем бар да, мындай бала менен бала кылсына сезип калышат да. Ошентип мындай атайын деле методум жок. Бирок энелик баягы жакшы. Демек, баягы көп кездешет тилекке каршы. Балдары өсүп келатканда эмнегедир көп көңүл бурбайт. Аракет кылбайлы, анан бирок чоңойгондо элдин балдарын карасаң, комуз ойнойт, тигинтет, минтет, анан сен кайдан чыктың деп эле урушуп жемелеп калабыз да. Ушул нерседе биз баягы
баягы мына Бегайымдан үлгү алсак болот. Эгерде балаңызды келечекте чын эле мыкты комузчу же мыкты бир ишкер же өзүнүн кызыккан тармагында адис болушун кааласаңыз, биз бүгүнкү күндө ага пайдубалын орнотуп беришибиз керек экен дагы. Анан биз жыйынтыгын күтсөк болот экен. А бирок биз эч кандай аракет кылбай туруп жыйынтыкты күтө берүү бул жоопкерчиликсиздик жана ошондой эле жалкоолук деп айтсак дагы болот да. Бирок эмгектене берсек, эмгектин арты бакыт алып келери толук мүмкүн. Каныкей, эми сизге мына биздин убактыбыз эркин микрофон берейин. Бүгүнкү эфирде эмнелерди айтайын деп даярданып келдиңиз, эмнелерди айта албай болгуң келет? Келечекте мыкты болгум келет. Мыкты комузчу. Оз комузчу, комузчу болгум келет. Жакшы. Анан ошол келечекте эң сонун, эң мыкты комузчу болуш үчүн алдыңа кандай максаттарды койдуң? Машыгым керек. Көп машыгыш керек, Анан киси аракетке берекет деп коет. Бегайым айым айтсаңыз, баягы Каныкей деп атындагы жөнөкөй инсандын атын бербегенсиздер да. Анан ошол бабызды баарыбыз жакшы билгендей, бул жакшы сөз бар го, алды илеп турса кең мекен, ай чүрөк болуш эмнекен, кадырлап турса кең мекен, Каныкей болуш эмнекен депчи. Андыктан бул атты ким ыйгарды эле, кандай максат? Бизге кызык. Чоң апам, менин чоң апам. Мен боюмда болуп жүргөндө мына төрөйм дегенде чоң апам түшкө кирген. Каныкей деп коесуң деп. Бирок чоң кайнатам, кайненем да баштарын аттай албайм да. Ооба да. Особенно биринчи небере. Атам, кайнатам менен сүйлөшкөн. Ошентип менин апам ушинтиптир. Аян Сиз каршы болбосоңуз. Көчө мындай окуя экен, анткени аян берилип, атайын ошол түшкө кирип ылайым эле кыргыздын мыкты Каныкейи болуңуз. Ар бир доордун замандаштарыңыздын арасында чыныгы Каныкейдей баягы күчтү көтөрүп жүргөн, бүгүнкү биздин темада айтылгандай улуу мурасты алып жүргөн, каныңызда, жаныңызда жүргөн инсан болуңуз деп тилек айталы. Чоң рахмат. Ылайым эле ушул биздин эл журтубузга өзгөчө салым кошуп, ал гана эмес, апалар мектебин өзүнүн келаткан экенсиз. Ушул ары түйшүктүү, ары кыйын, ары жоопкерчиликтүү, бирок кубанычтар убакыт бөлүп келгениңиздерге чоң рахмат. Бегайым, сизге эркин микрофон берейин. Мүмкүн Каныкейдин ушул өсүп келатканына салым кошкон мугалимдерине же атайын бир инсандарга. Эң биринчиден мен өз ата энеме, чоң апама, чоң атама, тайыне апасына, чоң атасына ыраазычылык билдиргим келет. Чоң ысык салам. Туугандарыбызга, анткени алар да бизге аябай көп поддержка беришет. И самое главное, биздин мектеп. Ооба. Тумара Медеткановна, бүт Сагынай эже, Нурболот агай, мектебинде, Сара Кизбаевдин мектебинде чоң ысык салам силерге, чоң рахмат. Ушул бизге ушунчалык терпение, чыдап келатканыңызга чоң рахмат. Ушул чогуу жүргөн балдар баардыгы, бир бала биринен ашат деп айтсам болот. Аябай таланттуу балдар. Ушунча ушул балдарды 4А класста абдан жакшы көрөм. Өз балдарымды жакшы көрөм, анткени биринчи класстан бери ошо балдар менен катышып, чогарылашып жүрөбүз да. Ошо бүт класска, 4Ага чоң салам, 3А класска. Мына ыраазычылык чоң байлык дейт кыргыз. Сиздин айланаңызда баягы бирөө айткан экен, бирөөгө жакшылык кылыш колуңан келбесе, кылба ушул сенин жакшылыгың депчи. Андыктан айланабызда бизге жакшы тилегин айтып, колдоп, жакшы сөздөрүн арнап,
билдирүү аркылуу биз аларды дагы жакшы иш кылууга шыктандырган болот экенбиз. Андыктан ыраазычылык, чоң байлык ар бирибиз ушул уул кызыбыз болгон үчүн кыйнап аткандыр, мүмкүн чырдап аткандыр, мүмкүн окуу кандай болсо деле алар бар болгон үчүн ыраазычылык айта берсек, акыл эсти дээрине салып кое турган бул жараткан Кудай эмеспи? Ынтымак болсун, ар бир бала ата энеси менен чогуу болсун, ар бир бала баягы жаш кезинен кыялданган кыялдары кудум жомоктогудай ишке ашып, бактылуу балалыкты башынан кечирсин деген жакшы бир тилекте улуу мурас аталыш. Урматтуу угармандар, сиздерден келген билдирүүлөрдүн баарын жаңырттык. Дагы бир билдирүү келиптир. Баарыңыздарга салам, канекейге ийгилик каалаймын, сонун эфир болуп жатат деген бир колдоо келди. Чоң рахмат. Рахмат сиздерге. Жакшы сөздөр менен колдоп коштоп турсаңыздар, чындыгында канекей дагы оолоп уча берет, бийиктей берет жана ошол бийикте жүргөн